Баарыңарга салам, урматтуу окуучулар, ата-энелер, урматтуу мугалимдер. School Club'тын YouTube каналына, Instagram'ына, School Club'тын курстарына, офистерине кош келгиле. Бул биздин каналыбыздын биринчи видео менен жалпы ЖРТнын ролун, өзгөчөлүктөрүн, түзүлүшүн, жалпы негиздерин түшүндүрүп берем. Мен атым Азат Акай болот. Мен School Club'тын окуу тармагынын жетекчиси болом. Андан сырткары математикадан сабак берем. Эми жалпы ЖРТ бул эмне? Ушул видеодо биз негизинен ушул суроого жооп берели. ЖРТ бул аббревиатура, кыскартылган бир формасы. ЖРТ жалпы толук формасы бул жалпы республикалык тестирлөө. Бирок көбүнчө мындай ортого көнүп калганбыз да, орто деп коебуз. Бул бирок кыргызчанын турасы ЖРТ. ЖРТнын максаты эмне? 11-класс болобу, 24-25 жаш экинчи билим алам деген болобу айырмасы жок. Жогорку окуу жайга тапшыргам деген ар кандай жарандар, Кыргызстан жарандары, чет өлкөнүн жарандары да ОРТны тапшырыш керек. Ушул ОРТдан 110 баллдан жогору алса, жогорку окуу жайга окуганы укуктуу болот. Биз бул видеодо силерге официалдуу, расмий маалыматтарды таратпайбыз, бере албайбыз. Себеби биздин негизги жумушубуз бул балдарды тесттерге даярдоо, математиканы, грамматиканы, кыргыз тилин түшүндүрүү, анан жалпы ушундай юридикалык нерселерди, ар кандай уюштуруучу эрежелерди биз ушуларга жооп бере албайбыз. Бирок азыркы учурда актуалдуу болгон маалыматты силерге пайда болсун деп беребиз. 110 баллдан жогору болуш керек. Бирок мисалы быйыл 100 балл чыгып калса, силер только 1 жылдан кийин, силер мурун болгон 1 жылдан кийин, 12 айдан кийин гана дагы бир жолу тапшырсаңар болот. Бирок азыркы жаным мыйзам боюнча силер 100 балл алып калсаңар, балл жетпей калса, 12 ай эмес, 6 айдан кийин кыштын ортосунда, декабрь-ноябрь айларында ЖРТны тапшырсаңар болот. Анан күзгү эмес, кышкы семестрден баштап биринчи курска отуруп окусаңар болот. Жалпы ЖРТнын баллы 245 балл. Бирок эч ким эч качан ушул 245 баллга жете элек. Эмне үчүн биз аны кечээ талдайбыз. Анан топ 50 эң жакшы 50 результат эмне алат? Алтын сертификатка ээ болушат. Ооба, ЖРТны көптөр алып салгыла, кереги жок дегениңиз албетте. Биринчиден көпчүлүккө мүмкүн ЖРТ кыйын болушу мүмкүн. ЖРТнын жалпы түшүнбөшү мүмкүн. Бирок биринчиден ЖРТ өзү кандай болбосун да мектептин программасына чыкпайт. Бул менин мындай өзүм эле айтам, мугалим катары чыкпайт. Биз мектепте эмне берет, ушуну гана тестте берилет, ушуну гана балдарга кайра үйрөтөбүз. Анан ЖРТнын пайдасы кандай? Эң негизги пайдасы, мүмкүн жаш балдар билбейт, бирок ЖРТ жок болгон учурда бюджетте мисалы жалпы 100 орун берилсе, ушул 100 орун 30 оруну бюджет орун болуп турабы. Бирок ЖРТ жок болгон учурда биринчиден ар бир абитуриентке, 11-класс бүткөндөргө ар бир жогорку окуу жайга өзүнчө бир тест тапшырышкан, медакадемияга өзүнчө, Каменский өзүнчө, тижак өзүнчө тест тапшырып турабы, өзүнчө башталган болуп, мисалы бир экзаменге эмес, 5-6 экзаменге даярданыш керек болчу. Экинчиден, ушул 30 орун адилетсиз таралчу. Дайым эмес, бирок өтө эле көп учур болгон, адилетсиз пара берилип, коррупция болуп, тааныштарга, жерлештерин таратылып салган учурлар көп болгон. Эми өтө акылдуу адам айткандай, коомду, калкты бузам десең, элди жок кылам десең, сен мамлекетти эмес, сен болсо билим берүү системасын буз деген ой бар. Бул туура. Ушундай адилетсиз, бюджеттик, акысыз орундар таратылса, жакшы окубагандар, просто колунда бар балдарга таратылса, анда мен эмне үчүн жакшы окуйм, мага бул баары окушу эмне керек деп балдардын мотивациясы жоолуп кетет. Балдар мотивациясы жоолуп кетсе, акылдуу балдарда өтө аз болуп баштайт. Кыргызстаныбыздын өнүгүүсү өтө эле кыйын маселе болуп кетет. Демек, ЖРТнын ушул биринчи себебинен бул өтө эле керектүү нерсе. Эми жалпы структурасын карап кетели. ЖРТнын структурасын түзүлүшү кандай? Биринчи бөлүмү бул сөз түрү математика. Математикада бизде 2 бөлүм бар. Биринчи бөлүм, экинчи бөлүм. Алардын айырмасы кандай? Биринчи бөлүмдө бизде салыштыруу бар. А колонка, Б колонка. Мисалы 10 жана 9 кайсынысы чоң? 10 чоң, жооп А болот турабы. Экинчи бөлүмдө бизде бир текст берилет.
Анан ушул гана бөлүмдө бизде 5 жооп бар. А, Б, В, Г, Д. Түшүндү? Анан Г качан, А качан, В качан ушу баардык өзгөчөлүктөрдү биз силер менен математика сабактарында көрсөтөбүз. Экинчи бөлүм бул негизи көпчүлүгү же жалпы кыргыз тили деп коет, же башка мугалимдер туурабы, же жалпы соммо болсо 4кө бөлүп коет туурабы, өз-өзүнчө. Биз болсо ушул каптаганы 2ге бөлөбүз. Бул жакта аналогия, сүйлөм токтоо, кошуу, окуу түшүнүү бул экинчи бөлүмдө коебуз. Бирок соммо ушуну үчүнчү бөлүмдө бөлүп карап коюп туруп, анан 4 бөлүм болуп калат. Үчүнчү бөлүм силер уже билгендей бул кыргыз тилинин грамматикасы. Кыргыз тилинин практикалык грамматикасы. Бул ушундай маселе. Жалпы 3 бөлүм, 4 бөлүм, 2 бөлүм кандай ойлобойлу? Полигон биз ушул баардык тесттердин бөлүктөрүн тапшырабыз. Суроолордун санын карасак, математикада жалпы 60 суроо, биринчи бөлүм 30, экинчи бөлүм 30, 67 упай берилет. Бул так 100% маалымат эмес. Бул уже бирок ушул маалыматка эч кандай каршы ой пикир, сунуштарды биз уккан эмеспиз. Уже канча жыл иштеп атабыз? 67 балл. Бул ушундай эле негизи балл берилет болжолдоп. Аналогиянын 20 балл, сүйлөм токтоо 10 балл. Андан кара ушуга жарым саат берилет. Бул жака, кстати, биринчи бөлүгүнө 30 мүнөт берилет, экинчи бөлүгүнө 60 мүнөт берилет. Жалпы 1,5 саат. Бул жак болсо жарым саат бул жака берилет. Аналогия менен сүйлөм токтоосуна кошо. Көп балдар аналогияны гана талдап отурат да, анан болот. Жок. Жарым саатта аналогиядан сырткары да сүйлөм токтоонда бүтүш керек. Анан 1 саат болсо бул кандай? Бул окуу түшүнүү. Кыргыз группаларда болобу, мисалы орус группаларда көйгөйлүү нерсе практикалык грамматика болсо, о кыргыз группаларда көбүнчө кыргыз тилинин грамматикасына көп таянбайт, көбүнчө окуу түшүнүүнө таянат. 1 саат бул көп балдарга жетишсиз болуп калат. Ошол себептен окуу түшүнүүгө биз өзгөчө бир басым кылышыбыз керек. Окуунун ылдамдыгын көтөрүшүбүз керек. Суроолордун так жана тез жооп табууну үйрөнүшүбүз керек. Бул ушундай маселе. Жалпы бул да 1,5 саат. Анан кыргыз тилинин практикалык грамматикасында 30 суроо болот. Жалпы 57 балл, 35 мүнөт берилет. Эми унуттук ооба. Бул жакта 30 окутуучу 30 суроо болот, 3 текст. Көбүнчө 3-үнчү текст 200 мүнөттөн турат. Жалпы 4 текст деп койсок болот, туурабы? Бул жак 1,5 саат, 60 суроо, 30. Анан жалпы 121 балл. Ушуну биз чогуу карасак, биз көргөндөй аналогияга өтө эле көп балл берилет экен. Жалпы кыргыз тилинин грамматикасын кошсок, биздин жалпы баллыбыз канча болуп атат? 178 балл. Биз байкаганда бул жакта канча? 178 балл берилет. Бирок кыргыз тилинин грамматикасына жалпы ушундай балл берилет. Математикасына 67 балл. Туурабы? Биз көргөндөй. Бирок мына 4 бөлүм деп караганда математика көбүрөөк балл берилет. Бирок жалпысынан бул кыргыз тили баары окшош бөлүм болгондуктан ушунун баллы сөз түрүндө чоң. Демек, эмне үчүн ЖРТ керек? Айттык, туурабы? Баары адилеттүү болуш үчүн, туурабы? Аналогия, сүйлөм токтоо, окуу түшүнүү бул негизи көптөө түшүнбөйт. Жалпында өзгөчө сабактар жок, бирок аларда өтө эле керектүү нерсе. Эмнесип? Себеби бала өзү жакшы мектепте окуса, баарын түшүнсө, ал тошто стол жыгачтан жасалат, стул там темирден жасалат, ушунун баарын өзү эле түшүнөт. Өтө эле мындай өзгөчө бир мындай өзгөчө бир талап эмес ушул бөлүмдөр. Ушул бөлүмдөрдүн негизи өзүнүн керектөөсү бар, керек нерселери бар. Бул бөлүмдөр аркылуу даже мындай мүмкүн жаман окуган, бирок башы иштеген, сөз байлыгы бар болгон балдарда жогорку окуу жайга түшүүгө мүмкүнчүлүгү бар болот. Ушул бөлүмдөр аркылуу математиканы билбесе да, жалпы хотя бы негизден билсе да, хотя бы 20 суроого туура жооп берсе да, хотя бы проходной баллды ушул бөлүмдөр аркылуу алып кетиши мүмкүн. Себеби математиканы билбеген, грамматиканын баардык чукул эрежени билбеген, бирок кыргызча сабаттуу сүйлөгөн, ой жүгүртүүсү жакшы болгон, мындай көз караштары кең болгон балдар арбын эмес, аз эмес. Ушул балдарга алар да жогорку окуу жайга түшүп, окуу билимге, жогорку окуу билим алууга сөз түрүндө укуктуу. Ошол себептен бул бөлүмдөр киргизилген. Ошол себептен ушундай тесттин өзгөчөлүктөрү бар. Бул негизи башка бир тема болуп кетет. Бирок жалпысынан биз түшүнүшүбүз керек.
Bardык bölümdün özünün orunu var, özünün sebepleri var, жалпы жердин özünde себептери бар. Эми карасак, жердин структурасын түшүндүк. Ушундай bölümдөр бар. Силер эми майдын ортосунда силер эмне кыласыздар? Майдын ортосунда силерде 3 күн ушул жерди тапшырууга талап кылынат. Биринчи күнү силер жалпы негизги тест тапшырасыздар. Ушул негизги тестте силерде 245 балл максимум болот турабы? Ошол. Бул жалпы бир күндө эч кандай тыныгуусуз өткөрүлөт бул тест. Же эртең менен, же экинчи поток түштөн кийин. Экинчи күнү кыргыз класстарда кыргыз тест тапшырат. Анан кыргыз тесттин жыйынтыгы просто сертификатта жазылып коет. Түшүндүңбү? Үчүнчү күнү болсо тек предметтик тест тапшырасыздар. Мүмкүн бул экөөнүн орун алмашышы мүмкүн, бирок жалпы предметтик тест болгондой силер уже кайсы окууга тапшырасыздар. Медик болосуңарбы, инженер, бухгалтер айырмасы жок. Силер ушул өз кесиптерине жараша предметтик тест тапшырасыздар. Демек силер азыркы учурда 11 класс болуп, кандай кесип тандайм, ким болом, же медик болом, же экономист болом деген жолдун ортосунда, тандоо жолунун ортосунда турсаңар, анда менин сунушум медикке да тиешелүү предмет тесттерди да, экономикага да тиешелүү предмет тесттерди тапшыргыла. Себеби бир тест предмети жок болуп калса, анда силер жалпы конкурска катыша албайсыздар. Негизги тест бар болсо, туурабы? Демек, анан медикке тапшырууда химия менен биология да талап кылынат. Көп учурлар бар, алар негизги тест боюнча жакшы балл алышат, биологиядан жакшы балл алышат, аягынан химиядан аз балл алып, 1-2 балл жетпей калып, аларда медакадемияга тапшырууга эч кандай укугу жоктур. Анан көп университеттерде негизги тест менен предметтик тесттин балдары кошулат. Мисалы силерде англис тилинен күчтүү болсо, 130 балл алсаңар, туурабы? Главное проходной балл чыгыш керек. Мисалы 120 балл чыгып калса, силердин жалпы баллыңар 250 балл. Түшүнүктүү, туурабы? Ушул жалпы балл менен силер конкурстан өтөсүздөр. Анан сунушун биринчи турда өтпөй калсаңар, бюджеттик орундар, мисалы 50 бюджеттик орун берилсе, бардык 50 орундар сразу таратылып жок болуп кетпейт. Потому что ушул 50 орун ичинен мүмкүн 40 гана киши же 30 гана киши кайра келет, орундарды алып кетет, 50 бюджеттик орундарга алып, анан экинчи тур жарыяланат. Көп балдар даже упайлар аз болуп калса да, бюджет, мисалы менин группалаштан тоже упайлар аз болгон, бирок по-любому бюджеттик орундарга өтүп калган. Ну, упай аз дегеним кайда 170-160 балл болуп калса, тоже бюджеттик орунга өтүү мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бул уже турларга, конкуренцияга, адамдын санына жараша. Ошол жалпы ушул тесттин түшүндүрмөсүн бердим. Ар кандай суроолор болсо комментарийге жазгыла. Биздин School Club окуу мекемесинде силер жакшы окуп, үй тапшырмалар аткарып, биздин мугалимдердин тапшырмасын, түшүндүрмөсүн баарын кылып, сөз түрүндө жакшы сабактарга катышып, жакшы упайга буюрса жеткиле. Чоң рахмат, жакшы окууга.